Кайырлы күн баршаңызга. Бүгүн биз чак-чак дайындайтын боламыз. Дайындалуу жолу өтө оңай. Бар болгону бул 3 ак заттан турады: жумуртка, сода, un. Мөлшери негизи жумуртка санына байланыштуу. Көп керек болсо көп жумурткага, аз керек болсо аз жумурткага камыр илейбиз. Жарылган жумуртканын үстүнө 1 чай касык ас содасын салып, жакшылап аралаштырып эритип аламыз. Соусун үстүнө un салып, камыр илейтин боламыз. Міне бизде каттылау камыр шыкты. Тым жумсак болмоо кажет, және де катты камыр да болмоо керек. Бирден осы бир зуалак камырды жайсак да болады, немесе экиге бөлүп, кичи зуала етип жайсак да болады. Мен экиге бөлүп жайдым, себеби мага осулай ыңгайлуу болду. Камырды жукалап жаямыз, шамамен 2-3 мм болады. Жайып болгон соң дәл видеодагыдай кесип аламыз. Енді барлық камырды кызып турган майга кууруп аламыз. Өтө жылдам пишеді, касында карап туруп, бирден пиширип аламыз. Міне биздин чак-чактар дайын, өтө керемет чыкты. Енді тарелкага салып, бетине сгущенка сеуіп, әдемілеп сәндеп дастарханга коя берсеңиздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып жүріңіздер.